Assalamu alaikum. Hurmatlı avtobat görermandары. Sizler için bu çıkarılışta Mercedes-Benz W202 kaymanatı Seshka unası nazarınızlarda. Bir 1993 жылы неміс инженерлерinin өтө bir ойлонууларынын негизинде акыркы технологиялар менен жабдылып чыгарылган W202 унасы бул Mercedes компаниясынын дагы bir кардарлардын өздүгө тартуу максатында өзгөчө bir ар бир клиенттин өзүнүн каалоосу менен ишке ашырылып заводдон чыгарган комплектацияларын. Siz kağlasanız 2.8 motordu zakaz menen salon, kojный salon, lük menen salondorun koja жасатып чыгарганга мүмкүнчүлүк берген. Ошонун себебинен азыркы күнгө чейин бул унаалардын күйөрмандары өтө көп. Бул унаанын легенда болгонун дагы бирден бир себептеринин бири AMG versiyalarında. Kээ бирөөлөр AMG дейт, kээ бирөөлөр AMG дейт. Комментарийге жазыңыздарчы, кайсы бири туура? Сөзсүз жазып кетиңиздер. AMG versiyalары негизи 3.6 мотордон 4.3-кө чейин. Салонда полный комплектация, люк, кожа, рожа, диски 17-18 размерлеринде. Обвестери өзгөчөлөнүп чыгарылган. Ошонун негизинде бул унаанын азыр AMG versiyalarында табуу өтө кыйын, экземпляр. Акчасыга келе турган болсок, эсли жакшы сакталгандарында $50.000 чейин баалап алууда. 1993 жылдан 96 жылга чейин биринчи поколение. 97 жылдан экинчи поколение чыгып 2000 жылдан токтогон. Негизинен эки кузовда. Седан жана универсал. Кыймылдаткычтары бензин менен жана дизель менен чыгарылган. Андан сырткары Mercedes-Benz унааларында эле бул унаадагы штириматик жана арткы дөңгөлөктөр аракетте. Азыркы биздин бул унаа өзгөчө элдердин жүрөгүнүн bir түнөгүн тапкан 2.2 плита мотордогу унаа. Негизи кайманаты Seshka унаанын кыймылдаткычтары 1.8ден 2.8ге чейин чыгарылган. Автомат коробкада жана механикада. Негизинен эле өзүңүздөр байкагандай бул Mercedes-Benz унааларынын кыймылдаткычтары баары эле сапаттуу. Өтө bir ышык жабдуулар менен чыгарылган. Эсли ушул Seshka унаасын алам дей турган болсоңуздар, рестайлинг үлгүсүндөгүлөрүн алууңуздар кажет. Анын себеби бул эски Seshka унааларынын унаа тетиктери базарларда азаюусу байкалууда. Ал эми жаңыларыныкын болсо тапса болот. Бул эски унааларынын элементарына расходам ери 15.000 чапчыйт экен. Ал эми калган машинелердики 4.000-5.000 айланасына тапса болот. Эми бул C-класс унаасынын ички салонуна келсек. Өзүңүздөр байкагандай бул немецтер ошол жылдары эле технологиянын бир эң акыркы үлгүлөрүндө жасап чыгарган унаалар экен. Электроплавающий сиденьялар, гидравлика, электропакет, бар жок нерсенин өзү жок. Люктарга чейин. Бул унаа менен негизи историялар көп болгон. Туугандар. Менде да бир история болгон.
Ошко жолго чыкканбыз бир досум менен. Жолдо баратсак бир өзбек тууганыбыз кол көтөргөн. Аны алып кобурашып баратканыбызда байкабастан бул газын өтө бир жумшак келгендиктен ылдамдыкты ашырып айдадым. 200'ді чапчып баратканыбызда өзбек тууган айтты. Şu ketişinde ya namың çıkadı deydi. Ya деп туруп айтты эле, андан акырындап скоросту азайттым. Түшүндүңүздөр да. Ушундай историялар көп болгон. Баягында билесиздерби? 240 айдап наркы дүйнөгө сапар алган 2 жаш баланын кайгылуу бир Кыргызстандын жүрөгүнүн түпкүрүндө орун алды го. Ошон үчүн бул муналарды азыр өтө бир коопсуздук эрежелерин карап айдооңуздарды суранабыз. Азыр страховка жөнүндө сөз болуп атат го. Не дейсиздер ушу страховкага? Обязательно өтүшүбүз керекпи же ар ким өзүнүн каалоосун кылган жакшыбы? Комментарийге жазыңыздар. Историяларды биз айта берели. Жакында эле мен бул Сешканын автомат коробкасын алдым эле. Бул автомат коробкасын алууңуздар да анча эле сунуштабайм мен. Себеби көрдүм бузулду. Өтө бир кыйналуу менен оңдодум. Негизи немистердин башы жеткенге биздин да башыбыз жетет экен. Бир чемодан ключ болсо, анан жакшы бир мээ болсо, оңдосо болот экен. Өзүм ушул колдор менен оңдодум. Коробка автоматты. Бул Сешка жөнүндө история көп негизи. Артына өтөйүк. Артқы орындыктары. Өтө чакан 2 адам алыскы сапарга чыкса ыңгайлуу. 3 адамга тардык кылат экен. Бул жерде деле история болгон бизде. Бирок аны айтпай эле коеюн, а? Уят туугандар. Эми туугандар машинанын аркасына өтсөк. Сешка өзү негизи кичине тар көрүнгөнү менен багажниги абдан чоң. 1,5 1,5. Базарда азыр сайыз канча сом болуп атат? 80 сомбу? Бул жерге бир 5 бишөк сайызды баткырсаңыздар болот. Анан дагы айта турган нерсе, Сешканын мага аркасы жагат. Кандай кылдым? Жайладымбы? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец. Эми назарыңыздарда ар дайымкыдай Арнол концертин баштайлы. 2 плита атмосферный мотор. 5 ступкалуу механика коробкада. Бул унаа негизи 2 атмосферный мотордо 5 ступкалуу механика коробкада. Байкаңыздар жүрүү котормолору абдан бир ыңгайлуу өзүңө. Шаар ичинде өтө чакан форсаж дагыдай жүрсөңүздөр болот. Акылдуу руль, тормоз системалары немистердин чыгарган эң алдыңкы унааларынан. Ал эми тормоз системасына келсек. Туугандар, биз мындан алдыңкы видеозо тарткан Nexia'ларда эмес бул. Каалаганчалык басасыз. Каалаган жериңизде токтойсуз. Сиздерге Nexia тууралуу маалымат кызык болсо, биздин баракчага кириңиздер. Nexia жана башка көптөгөн жакшы унаалар тууралуу бир маалыматтарды видео кылып чыгарганбыз. Көрүңүздөр. Лайк басыңыздар. Подписканы обязательно басып бизди колдоп кетиңиздер. Көптөгөн дагы жакшы унаалар тартканга биз аракет кылабыз. Сөздүн кыскасы туугандар. Оюндун азы жакшы, ойногонго дагы жакшы деген макал бар. Аны биз өзгөртүрүп, сөздүн азы жакшы, сүйлөгөнгө дагы жакшы. Шу макалды энди макал. Шуну баарыңыздар жаттаңыздар. Кийинкисинде айтып бересиздер. Сешканы алыңыздар бирок. Айдаңыздар, кыйналыңыздар, ремонт кылыңыздар.
бирок 140ка 240ка чыкпаңыздар. Айдасаңыздар история калат. А машина эмне? Алмаштырасыздар, башка машина, жаңы машина аласыздар. А история сиздер менен түбөлүккө калат. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, сиздер ушундай бир кооз үйлөрдү, кооз имараттарды салууну пландап, же уста издеп кыйналып турсаңыздар, автобот жамаатына кайрылыңыздар. Сиздер үйлөрдү саласыздар, а биз реклама кылабыз. Ассаламу алейкум.